Assalamu алейкум, кандай устаз? Менин сизге өтө оор суроом бар. Мен кичинемден ата-энемдин көз алдында өскөн эмесмин. Мени тайенем багып алган. Менин суроом мындай. Мен бир кызды жакшы көрөм. Сүйлөшкөнүбүзгө 1,5 жыл болду. Анын ата-энеси бар. Энеси мурда 5 жылга Россияга кеткенде кызын атасы зордуктап салган дейт. Ушул суроону кече окуганбыз биз. Азыр эркек берип атат ушул суроону. Тиги жерден кыз берген ушул суроону. Ал сизде айтып берген да. Ошентип атам мага ырдык көрсөтүп жүрдү, жашоодон кыйналып жүргөндө окуумду бүтүп Бишкекке борборго келгенде бир бала менен таанышып, арам мамилеге барып калдык. Ошол үйлөнөйүн деп атат, апам көнбөйт деп бир кыз суроо берген. Ал жерде кыздын суроосу, бул жерде баланын суроосу болуп атат да. Экөө бир суроо ушул. Тияктан кыз сураган, бияктан бала сурап атат. 1,5 жыл болду, анын ата-энеси бар. Энеси мурда 5 жылга Россияга кеткенде кызын атасы зордуктап салган экен. 7-класстан 10-класска чейин атасы колдонуп жүрүптүр. Мага таанышканда 6 айдан кийин айткан, мен ачуум келди, жаман болдум. Былтыр окууну бүтүп шаарга келди. Дал өзү ушул мына. Дал суроо. Мен ошондон бери өзүм карап келем. 15 күндө акча салып багам, окуусун төлөп окутуп келем, көңүлүн көтөрүп дайыма караймын. Апасы дагы деле башка жакта күйөөсү менен жашабайт. Мен апасы укса, кызын аны менен сүйлөшпө дейт. Ал жерде кыз айткан, сиз бир акыйкатты жашырып кетипсиз, жазбай кетипсиз дегеним. Өзүн өлтүрөм деп, сизде көп кыйынчылыктар, өзүндү өлтүрөйүн деп калганда бул кызга жолугуп, мындай мага үмүт берди, мени таштаба дегендей сөзүңүз бар болчу да сиздин ал жакта. Апасы дагы деле башка жакта күйөөсү менен жашабайт, мен апасы укса, кызын аны менен сүйлөшпө, кийин деле башка бала таап аласың дей берет. Менин карап жардам бергенимди ата-энеси билбейт. Ошону билдириш керек. Мен ал жерде кызга айткам, энеңерди чакырып, атаңар тооба кылбаса, аны аралаштырбай турасыңар азыр. Жанагы иштен тооба кылбаса, энеңерди чакырып, келечек кайненеңизди, болочок кайненеңизди чакырып, мына ушундай мен өзүм каралашып келем деп, маселени ачык коюп ортого айтыш керек. Нике кантип кыйдырабыз деп сизге кайрылдым. Ошол жерде кыз сураган, сиз айтыпсыз, ата-энебизге айтпай эле нике кыйдыра берели деп айткан болчусуз. Жок, ата-энеге айтыш керек. Ал бирөөнүн кызы. Бул жерде жоопкерчилик маселеси болот. Ханафи мазхабта эркек киши валийдин уруксаты сүннөт. Бул жерде ошол кыздын байкеси барбы, же тайкеси барбы, ошону чакыртып, кыздын апасын чакыртып, түшүндүрүп, маселени кабыргасынан коюп, жакшынакай түшүндүрүп бергенден өзүңүздө бир тааныган жакшы чоң акелериңизди, байкеңизди, агаңызды чакырып, маселени ортого тапшырыш керек, ташташ керек, алар ыраазычылыгын бергенден ачык үйлөнүш керек. Жардам бериңиз устаз, ал кыз менин жаныма келип нике кыйып жашайлы. Ал сизде айткан, сиз аны айтып атасыз. Апам айта албайм деди. Мен кызды аялдыкка алам, багам, жакында там салабыз деп аракет кылып жатабыз. Биз да түндө ойногон күн болгон, мындайча айтканда зинага барган. Нике кыйып жашайлык десек, баары макул ата-энесинен башкасы дейт. Ошол кыздын тайекесин, апасын чакырып, макулдугун алып нике кыйлы эртерек силер. Арам мамилени токтоткула.